34-бап Жылдыздар жана геометрия жөнүндөгү илим. Уулум билгин жана кабарың болсун. Эгерде жылдыз санамай болуп калсаң, анда математикалык илимдердин үстүнөн көп эмгектенге үйрөн. Анткени илимий алдын ала айта билүүлөр тууралуу илим өтө кенен. Аны жаңылбай толук камтуу мүмкүн эмес жана асыресе эч ким ката кетирбегендей так боло албайт. Лекин кандай болгондо дагы календар түзгөндүн пайдасы мурдатан болчу нерсени айта билген сыяктуу жылдыздардын үйрөнүүнүн жемиши. Алдын ала айта билүү. Ошон үчүн алдын ала айта билүүнү пайдаланбай жашоо мүмкүн болбогондуктан анын негизин жакшылап үйрөнүп, тажрыйбалуу гороскоп түзүүчү бол. Себеби планеталардын календары туура түзүлүп, гороскоп да туура болсо, айта билүүнүн негизи да туура болот. Болжолдуу гороскопко таянбай, гороскоптун негиздүү түзүлгөнүн гана пайдалан. Адегенде эсептеп чыгып, анан аны жакшылап текшергин. Эсебиңди кайра текшергениңде алгаш чыгарганың тастыкталчу болсо, сенин ага таянып берген маалыматың да туура чыгып аткарылат. Ар бир төлгө үчүн жадыбалды түзбө жана жылдыздардын ордун, гороскоптун үйүн, айды, айдын зодиак белгисин, жылдыздардын мүнөздөмөлөрүн, алардын ар бир белгиде канча мезгил жана кандай болоорун аныктамайынча, жадыбалдагы жашырылган купуя сырды ачпа. Ошондой эле муктаждык үйүнүн эгесин, андай ай жана жылдыздар кантип алыстаарын, белгилерге дал келчү гороскоптун градусунун үстүндө жүрчү айды жана жылдыздарды, жылдыздардын кыймылынын градусунун үстүндө үстөмдүк кылчу жылдыздардын үйүн, кыймылга келчү жана кыймылсыз жылдыздарды, же градусу жана кыймылы жүрүп отуруп караңгылап кетчү кыймылсыз жылдыздарды, алар келтирчү зыяндын градусун жана жалындоочу градусун, жалындын көтөрүлүп басылуусун аныктап болгондон кийин гана төлгө жадыбалдысына жашырылган купуя сырды ач. Муну унутпай эсиңе бекем тут. Качан 12 белгинин үлүшүн, градустарын, үч бурчтуктардын башкаруучуларын, чек арасын, формасын, көтөрүлүүнү жана батууну, жамандыктын үйү, кубаныч, кокустук так төбөдө жана надирде экенин билгениңден кийин ай менен жылдыздардын абалына, мисалы, бак-таалай жана бактысыздыкка, жакшылык жана жамандыкка, умтулуу, жакындоо, бөлүнүү, жарыктын алыстоосу, жакындоодон алыстоо, ээндикте кыймылдоо, тааныбагандан жылуу, жакындоо жана түртүшүү, жарыкты берүү, маанини берүү, күчтү берүү, табигый касиеттерди берүү, мунасанын бузулуусу, каршы чыгуу, сыйлоо, урматтап даңктоо, орнотуу, бириккенге жана алдыда болчуга, материалдык телону гороскоп менен тактоого, таберикке, кыскартуу жана жашоону улантууга, ошондой эле планетанын 5 түрүнүн кыймылына карагын. Сенин төлгөң туура түшүүсү үчүн баарын билгенден кийин гана айтчу болгун. Төлгөнү ишенимдүү эсептердин негизинде жасагын. Түзгөн календарың белгилери таанымал астрономиялык жадыбалдар боюнча өтө кылдат жана көп жолу текшерилген болсун жана аларды текшерүүнүн жолун ойлонгун. Ошондо да жаңылып калбас үчүн ката кетирүүдөн жана байкабастыктан сактан. Качан баарына ишенгениңден кийин менин айтканымдай болот деп сүйлөсөң болот. Эгерде сен буга ишенбесең, төлгөң туура чыкпайт. Сага жашыруун сырлар жөнүндө суроо беришсе, эмне десең да болот, анткени сенин төлгөң негизинен туура чыгат. Эми туулган күндүн гороскопуна токтолсом, менин өз устатымдан угушумча, адамдардын чыныгы туулган күнү наристе энесинен бөлүнүп жарык дүйнөгө келген күн эмес. Негизги гороскоп бойдо бүтүү же эрендиктин жатынга кирип түнөк тапкан күн. Дал ушул күн гороскоптун негизи болот. Жамандык менен жакшылык ошол күнгө багыңкы. Наристе энеден бөлүнгөн сааттын гороскопу улуу өткөл деп аталат. Ал эми жылдан жылга өтүү орто өткөл, айдан айга өтүү кичи өткөл деп аталат. Инсандын тагдыры анын жатын гороскопунда жазылганынан пайгамбардын урок тукумдарын Алла алкасын жана тынчтык берсин. Бул сөзү да далилдейт.
Ким эненин курсагында бактылуу болсо, ал бактылуу. Ким эненин курсагында күнөөкөр болсо, ал күнөөкөр. Дүйнөнүн эгеси бул сөздөрдү эмне себептен айтканын мен сага жогоруда айткан жүйөдөн улам айткан элем. Бирок сага төрөлүүнүн гороскобу жөнүндө айтууга туура келбейт. Анткени бул кесип сен сыяктуулар үчүн жаралган эмес. Мен мурда эскерткендей, ар жолу болочок жөнүндө айтканыңда кимдир бирөө сага суроо берсе, а дегенде учурдун гороскобуна жана анын эгесине караган. Андайын айга жана айдын зодиак белгисине, анын эгесине, ай кошулчу жылдызга, ай бөлүнгөн жылдызга жана гороскопту тапкан же баш жактагы жылдызга кара. Эгер баш жакта бирден көп жылдыз болсо, ал жылдыз боюнча ким үстөмдүк кылат жана ким бактылуу экенин таап айткын. Мен алдын ала көрө билүүнүн эрежеси жөнүндө бир аз айтып бердим. Сен эгер жер өлчөгүч жана өлчөгүч болсоң, эсептен мыкты бол. 1 саат убактыңды эсептерди кайталабай өткөрбөгүн. Анткени математика илими өтө катаал илим. Жер өлчөгөнүңдө адегенде бурчтарды тактап алгын. Каптал жактары тең эмес фигураларды жек көрбө жана муну өлчөп берем, а калганын көз менен болжоп коем деп айтпа. Себеби өлчөп келгенде айырмасы чоң чыгышы ыктымал. Бурчтарды туура орнотконго аракет кылгын. Анткени менин устазым эсиңде тут, жердин аянтын эсептегенде бурчка өтө так бол деп айткан. Себеби көп жактуу фигураларда бул сыяктуу жаага окшош бурч болот. Же мындай. Ошондой эле учу жалпактай учтуу бурчтар көп кездешет жана андай учурда айырма чоң чыгат. Өлчөө кыйын болгон фигураны көзүң менен чамалап эсептебе. Жарымын 3 бурчтуктарга же квадраттарга бөлүп алып өлчө. Анткени минтип бөлүнбөгөн фигура болбойт. Андан соң ар биринин аянтын өз алдыңча эсептеп чыгып, кийин аларды кошкундагы жалпы аянтын тапкын. Мен өлчөөнүн бул ыкмасына кеңири токтолсом, сөз узарып китептин ирэти бузулат. Бул айтканымды айтпай калтыруу мүмкүн эмес эле. Жылдыздар жөнүндө сөз кылгандан улам сени ар кайсы илимден кабардар болсун деп, жер өлчөгүчтүк иштин өзгөчөлүктөрүнө токтоло кеттим.